чатырлар өрттөнүп, ызы чуу болуп, аты чыккан жер бул. Бир бала кайтыш болуп калып. Бийлик алмашкан сайын да ушундай нерселер алмашып атпайбы? Бир эле киши бузуп атат биздин айылдыктарды. Мынаса кылса болот дейм. 5-6 жыл соттоштук. Экөөңөрдү элдештирип берип окшойбуз. Миллион сом берсеңер, мен силерге эч кандай эч жакка арызданбайм. Айыл өкмөт салыктан кур калды. Президентибиз ачыкнойду салгыла деп атат. Экинчи четинен жергиликтүү бийлик салбагыла. Мынау 48 градус дешип атат. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле беморал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн көлдөмүн. Бүгүн дагы көлдөмүн. Анан көлдүм мына Өрүктү айыл өкмөтүндө жүрөмүн. Ушул айыл өкмөттө Кыргызстандагы бардактын, Кыргызстандагы эки сөздүүлүктүн, кош стандарттуулуктун, анан бир сөзгө токтобогон ОМО саясатыбыздын мисалы мына ушул жерде. Ушул жерде ачык көрүнөт, ошону мен көргөзүп берейин деп атам. Анткени бул жерде мына Өрүктү деп аты чыгып калган сиздер билсеңиздер керек. Бир жылдары мындай ысык суусу бар, ушундай бир чакан пансионат дейбизби, курорт дейбизби, же жөн эле көңүл ачуучу жай дейбизби, чыгылып ушундай жерде адамдар келип, мына жергиликтүү тургундар. Анан бири-бири менен ошол таш атышып, кан төгүлүп, анан ошол чатырлар өрттөнүп, ызы чуу болуп аты чыккан жер бул. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айылыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат, ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Анан бул жакта байкашма караганда криминал дейбизби, же жөн эле айылдын ичиндеги баягы зачинщик эмелер болот, мындай провокаторлор болот. Балким ошолорбу, балким чындап эле мынау ушуга окшогон жерлерди иштете албай аткан элдин өзүнүн дагы мындай айыбы барбы, күнөөсү барбы билбейбиз. Бирок мыйзам бул жерде жок. Бир дагы мыйзам иштебейт. Мыйзамдуу кылып мондой кыласың десең, ошондой кылалы анда десең, ага мыйзам жол бербейт. Анда мындай кылалы десең, буга мыйзам жол бербейт. Кыскасы, бул жерде ошо мыйзамсыздыктын эң бир жеткен мисалы ушу жерде да. Азыр бул жерди иштеткен ошо кожоюндар менин жанымда турат. Анан булар айтып атышат да, сиз көп жылдан бери чаласыз бизге. Сиздин иниңиз чалат. Ооба. 2 жылдан бери чалса керек. 2 жылдан бери мен эми жетип келдим ушу жергечи. Ооба, биз ошо көптөн бери кайрылып келебиз. Өзүбүздүн бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, ал жерден тыянак чыкпаганга байланыштуу ушу сиздерге кайрылганга муктаж болуп атабыз да. Бул жер мен байкашымча бул жер баягы Керемет суу деген жер. Бул пансионат эмне деп аталат өзү? Бул эс алуучу жай. Эс алуучу жай. Ооба. Ошол Керемет суу деген эс алуучу жай. Бул жерде байкасам баягы ысык суу бар экен. Баягы кандуу окуялар качан болгон ушу жерде өрттөшүп ызы чуу болуп? Ал деген 2015-жылы болгон. Ошол 2015-жылы түшүнбөстүктөр болуп, кокустук болуп, мен ошол туугандарыбыз менен ызы чуу болуп таш атышып, ошо бир бала кайтыш болуп калып, ошо жазасын алып, өтөп келип, ошондой жаман окуялар болгон. Андан бери көп жыл өтүп кетти, бир 10 жыл өтүп кетти. Андан бери жакшы эле иштеп келатабыз. Анан могу кийинки учурда эле мынакей биздин президентибиз ушул очистное сооруженияны салгыла деп 2023-жылдын 1-январына очистное сооружение салынсын деп жарлык чыгарды эле. Биз ошого тезинен дароо чара көрүп, биздин жергиликтүү архитектурабызга долбоор берсек, алар деген эч кандай жактырбай коюшту. Себебин азыр долбоорго өзүнчө келебиз азыр. Мен азыр чото ушуга түшкүм келип атат. Чындап эле
Ысык бекен? Түшсем бекен мен дагы. Давай түшөйлү, түшүп алгандан баштайлы уже. Түшүп көрсөңүз деле болот, көрүңүз. Түшүп Элге жагымдуу. Алыстан бери элдер келишип, кээбиркиси дарыланышат, кээбиркиси эс алышат. Азыр. Алыскы чет өлкөлөрдөн Эжеке, бул жерде азыр. Бул жердин, бул суунун эми дарылык касиети барбы? Же кандай же жөн эле мындай көңүл ачканга жакшы, мындай эс алганга? Дарылык касиети бар үчүн ичишет. Эмнеге дары дейсиң? Бут ооруганда, сөөгкө, суу тийген ушундай. Муунга. Муунга ушундай даштеп бугуп эле келет го биз деле. Чета кызыктырып койдуңуз, мен да чөт окшойм. Сонун экен, Так. Судагы мен сиздерге айтып берейин эми. Так. Азыр сыртта 15-10 градус болуп атат, ушу ысык көлдө. Анан кечинде 5 градуска чейин түшүп атат. Суу тоң элек, бирок абдан суук. Эртең мененки съемкаларыбызда ушул бир 10-15 мүнөт сыртта машинадан чыгып сүйлөп бирдемени тартканга чейин кол тоңуп калып атат. Ушундой шартта азыр. Мына керемет сууда суунун ысыктыгы ушунчалык экен, денеге жагымдуу. Азыр бул биз эң баягы ысык эмес, бир аз муздаган жагында жүрөбүз. Андан муздагыраак, анан эң ысык жагына барабыз. Ошонун баардыгын сиздерге көргөзүп берейин деп атам. Эми бул ушул керемет суу булагы 1984 жылы ушул ысык көлдүн жээгинен чыккан экен, табылган экен. Ошодон бери эч ким буга көңүл бөлгөн эмес, пайдаланган эмес. Бул жөн жаткан. Ушул жерден суу чыгат, чыгып кадимки эле наркы ысык көлгө агып кошулуп кетип аткан. Анан муну бир нече жылдан кийин, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин, айрым гана ушул айтымдарына караганда ушул керемет суунун кожоюндары ушул жерди алып, анан пайдаланып, ушинтип бассейндерди жасап, элге шартты түзүп, анан элди эс алдырып башташкан. Бирок 2015 жылы бул жерде чоң тополоң болгон. Жергиликтүү тургундар менен ушул кожоюндун ортосунда. Кожоюн деле жергиликтүү тургун экен. Анан ушул жерде баягы кайым айтышуу акырындап мушташка барып, анан таш бараңга өтүп, анан ошол таш бараңдын айынан бир адам ушул жерде кайтыш болгон. Анан ушул кожоюндардын туугандары ошол ташты аткан деп эсептелген, табылган киши. Ал 9,5 жылбы, 10 жылбы ушундай жазасын өтөп, анан чыккан. Бирок талаш ошодон бери чечилген эмес. Азыркы күнгө чейин бул иштеп атат, наркы жакта дагы бирөөсү бар, ал иштеп атат. Анан ошол баягы тополоң болгон жер ал иштебей калган. Бирок ага деле ушулар кожоюндук кылып турушат. Эми эмне үчүн ушундай болуп атат? Аны эч ким айтып бере албайт, эч ким түшүндүрүп бере албайт. Бирок эми азыр эл айтып атышат, бул жер баягы муун ооруларына башкага дары экен. Деп ушул жерге ошондой ишеним бар, ошон үчүн келишет. Чындап эле сууну дамдап көрсөңүз өтө туздуу, мындай ачуу терге окшогон дам келет экен. Ичсе да болот дейт, абдан таза дейт. Билбейм. Эми ушул нерсени эмне үчүн биз монетизация кылбашыбыз керек? Эмне үчүн бул жер жанагы ушул суу акчага сатылбаш керек? Эмне үчүн бул жерден кимдир кайсы бир ишкер байыбаш керек? Эмне үчүн бул жерден салык түшпөш керек? Эмне үчүн айыл өкмөттүн бюджети көбөйбөш керек? Мен муну түшүнбөйм и түшүндүрүп бере албайм. Эми мунун баардыгы азыр кожоюндар айтып беришет, азыр маселенин эмнеде экенин, талаш эмнеде экенин төркүнүн азыр айтып беришет. Ого чейин мен бир аз ушул ысык сууда сүзүп, ичине эс алып жыргап алайын, Так. Бул суунун дарылык касиети барбы, жокпу? Билбейт экен, мындай өтүп барат эле келген да. Жакты анан? Жакты. Канча төлөдүңүз? 200. 200. Анан жайындасы башка малдарда адам өтө эле көп болот экен бул жерде, Же биринчи жолу келишиңизби? Биринчи жолу да. Азыр мен муну кожоюндар мага ошо бир жылдан бери чалышат. Ушул жерде ызы чуу болуп атат, тополоң токтобой атат. Бизге мыйзамдаштырып бербей атат ушул жерде дейт. Жердин ээси бизбиз дейт. Анан бирок сууга, мына жердин астындагы нерсеге өкмөт экен, кожоюн экен. И өкмөт ошо кожоюнчулугун лицензиясын бизге бир тур берет, бир тур алып коет дейт. Кыскасы, анан жергиликтүү тургундар менен дагы эмеси бар экен, талашы бар экен.
Сиздин оюңузча муну кантип чечиш керек өзү? Эмне болуш керек өзү? Айтайын, мында айлап метечиш керек да. Вот ошону айтам. Кантип чечиш керек ал? Кыргызстанда өзү ишкердик кылса болобу же жөн эле жата бериш керекпи? Кандай ойлатышпай. Жок, эми муну кылып атыптыр. Кылганда эми күнүгө штрафтан башыбыз чыкпайт дейт да. Экология келип штраф салат дейт, архитектура келип салат дейт, прокуратура салат дейт. Ушундай. Билмейсиң. Биз го акчаны төлөп кетип атабыз азыр. Анан ошол төлөгөн акча анан ошол жана көзөмөл органдарды бакканга эле кете береби? Мундон бир айыл өкмөткө бюджетке акча түшсө салык катары. Анан мына жер өзү өнүксө, жергиликтүүлөр келип ушул жерде иштесе жаман болобу? Жакшы болот. Бул жерде айтып атышат, жайыт эле бул жер, жайыт бойдон калыш керек деп. Эми ушул жерден эми бир айталы эми бир 10 дебейин, эми бир 20 же 50 уй оттосо ошол же пайдалуураак болобу? Мында иштеп турган жакшы да. Вот ошо. Акыл, рахмат. Ичинде эле жаман ысык экен, а? Ага чыдаш кыйын окшойт анда. Бул канча градустай ба? Аны 48 градустан кетириши. 70ке чукул, 70де күйүп калбайбызбы? Көрбөйт. А? Ого, мына 48 градус дешип атат. Кожоюндар жакшы издей керек эле бул жерде. 48 градус бул. Жанагы эмеде дагы душка түшкөндө дагы мен мынчалык ысык кылып жуунбайм да. Душту мынчалык ысык кылбайм мен. Жаман ысык экен. Бул азыр ортоңку эмеси. Себеби баягы булактан чыгып бул жерге келип түшкөндө эң ысык бойдон болот экен. Андан чыгып бул жерге мынау бассейнге түшкөндө анда бир аз муздайт экен. Анын аркысына өткөндө андан да муздайт экен. Мен азыр эң муздак жагынан келатам да. Туугандар мындай да. Шаарда жашагандар жакшы түшүнөт. Бассейнге жанагы Аристондон сууну түз, ысык, кайнак куясыздар го, куюп алып, анан кийин мындай колду салып көрөсүздөр. Бир аз ысык экен деп, анан муздак сууну үстүнө куюп, ошон менен аралаштырып, анан бир азыраак температурага коюп алып, анан ошол жерде жатасыздар. Азыр мынау суу ошол жанагы Аристондон түз эле түшкөн суудай экен. То есть мен азыр мында жүрсөңүз, мына буттар кадимкидей эле какшап чыкты. Себеби ушунчалык чыдабайсыз да, мындай чыдаганга мүмкүн эмес. То есть аны үчүн азыр мына жакта муздагы бар дейт, ошо муздагына түшүп, анан ысыкка ташташ керек окшойт. Анан мындан кайра муздакка түшүш керек окшойт, Контраст кылып, Ошентели мен муну айтканым себеби баягы бул жердеги мынау ысыктыкты, ысык канчалык ысык экенин көрсөтүп, сиздерге мындай түшүндүрүп бергим келип атат да. Биз кичинекей кезибизде жанагы Зардалыдан тартылган бир кино бар эле. Аваз деген бала бар эле. Ошол аппагым кай жакта калды жаш шагымбы? Ушундай бир ырдырдаган бир кино бар эле. Ошол кинодогу жанагы жумурткаларды алып, анан ушундай булакка салып койсо жумуртка бышып калат эле го. Мен ошого анча ишене берген эмесмин, бирок азыр келип ишенип атам. Мына жерде жумуртка бышат. Эже, азыр сиз Бишкектен келдим деп атасыз, Ооба, Бишкектен келдим. Анан бул жака неге келесиздер сиздер? Бияка биз дарыланалы деп келебиз көпчүлүгүчө. Ушул сууда эмне дарылык касиет бар деп ойлойсузбу? Мен ойлойм, мага көп жардам берет бул жерчи. Бутум ооруйт, тизем ооруйт, колум ооруйт. Тизеде баягы муундар ооруйбу? Муундар ооруйт. Анан жардам береби анан? Жардам берет. Кадимкидей өзүмдү жеңил сезип, мындай эме болуп калам да. Айыккансып калам да. Көп эле лечение алам, бирок болбойт. Ушул сууга келсем, жакшы да, мага аябай жага түшөр. Бул жака бир келгенде ошо Бишкектен келсеңиз, ошо 6 айда бир келем деп атат. Канча күн жүрүп кетесиз? Эми кээде бир жума жүрүп кетем. Кээде 3 күн жүрүп кетем. Өзүмдүн жашоо шартыма жараша да. Кээде муякта гостиница бар, ошол жака жатып, ал бир жумадай жүрүп, ошону жуунуп таза эметип кетебиз да. Лечение алып кетебиз. Бул жерге келиңиздер деп айтат элем, кимди муун ооруса, ушундай эме болсо. Негизи өзү ушу лечебный суу, жакшы суу. Суунун составында эмне деген полезный веществолор бар. Сөөк саакка, ушундай кары картаңдарга, даже кожный болезньдерге
денесинде аябай айыкпаган оорулар барбы жанагындай. Ошолор келип канчасы айыгып кеткендер бар да, мисалы. Биздин көз алдыбызча элечи. Эми бул жерге жакшынакай условия создавать этип берип эле, жакшынакай кылып, наоборот иштетсе жакшы көрөбүз да, мындай жакшы көрүнмөк да. Жаап салганда чөт болуп. Ошону айтам. Мен Кудайым берген суусу мындай эч ким качать этпейт. Илгертен бери дейт, атам замандан бери мен бала кезден бери келем бияка. Бурун мындай контейнерлерде мындай шлангилер чыгып турчу да. Ошого келип эле жуунуп алып кетчик. Эми илгертен бери чыгып келаткан, наоборот кара сонун кылып жасап койбоду. Тегерек четин тозуп, тияна душу бар, тияна туалети бар, андай эмелери бар. Айтат да, өкмөт азыр канализациянын жанагы очистойун курганга жол бербейт атты. Бул жерде атам замандан бери эле канализациясы жок эле иштеп келаткан. Жок, анысын түшүнүп атам. Бирок азыр канализация кой дейт экен. Коюш керек эми, койсоң. Анан койсоң, бирок коеюн десең проектин алып кел дейт. А проектиси генплан жок, азыр болбойт. Эми ар кандай бийлик алмашкан сайын да ушундай нерселер алмашып атпайбы, өзгөрүп атат. Эми жакшынакай эле иштеп аткан нерселерге келип, жөн эле мурун тете ар жагында болчу да, кайра бияна көчтү, ызы чогушту, местныйлар менен ызы чогушту, баарын эле көтөргөндөр ошо көрө албагандар эле да, тияка янан чыккандар эле. Эми өкмөткө деле өкмөт наоборот кантип чечиш керек ушундай маселени? Мисалы, менин оюм да, жеке оюм. Өкмөт наоборот бияка поддержка кылып, эми ушундай нерселер болуп атканда тетияктан бери туристтердин баары билет, биякта горячий источник бар экен. Бул айыл өзү ушунусу менен таанымал да. Өрүктү, ысык суу. Каякта десең орустардан бери билет. Ысык сууга келебиз, горячий источникке келебиз. Лечение кылып жүргөндөр бар, мынакей коттедждер салып, жакшынакай кылып жасап жатышат. Наоборот өкмөт, менин жеке оюм да, өкмөт наоборот кичине шанс берип, бир аз мүмкүнчүлүктөрдү берсе, бул жер дагы көтөрүлмөк деген. Канализациясын мейли ана салып берип койсун. Переработающий жанагындай немелери менен. Жок, булар өзү салабыз дейт, уруксат берсе эле дейт. Мейли да ушуну уруксат берсе эле каршы эмеспиз да биз. Эч ким мисалы маяктан мен мага окшогон келген кардарлар клиенттердин баардыгы эле мисалы за да. Анткени биз мисалы мен тетияктан 60 километрден келдим да. Ошол эле жерде жашайбыз эми. Бир райондо остап. Эми бияка келип туруп конок карам келет, ар кандай апаларыбызды алып келебиз, кайын журтты алып келебиз мисалычы. Баардыгы түшүп, ыраазы болуп эметип кетишет. Анча пайдалуу эле нерсеси бар да, зыяны жок да. Өкмөткө да пайда болмок, элдерге да пайда болмок. Бияка деген канча деген кишилер иштешет ошо. Толтура киши иштейт, эмне деген массажный кабинеттер бар. Көрсөңөр массажистер да бар. Эмени эмне кылыш керек? Азыр биз же элди угушубуз керекпи, же мындай мыйзамдын күчү болуш керекпи, же элдин күчү болуш керек? Мен түшүнбөйм. Жерден эми баардыгы эле мыйзам чегинде болгон жакшы да. Бирок жеңилирээк болот да. Тияк баягыда. Анан эми эл баягы элдин эми билесиз эл кандай да. Тияка койт, бияка койт. Туурабы? Артында кызыкчылыгы бар. Ошондой. Эми биздин жеке оюм да байке. Атактын мага лично ушул жер жагат да. Келип, түшүп, балдардын баарын тааныйм, биякта иштегендердин баарын тааныйм. Мына келген конокторубуз баарын тең алып келип таң калтырабыз да, бияка алып келип, ушундай нерсе бар. Бул эми 1000 канча бирдеке метрден чыгат да. Историясын уксаңар керек. Айтышты. Канча бирдеке метрден чыгат. Ошо суунун составында толтура элементтер бар. Муну атайын киши казып же өздөрү местнелер казып чыгарган жок да. Муну Кудай таалам жердин астында өзү эле дейлгер атам замандан бери чыгып жаткан суу болчу. Мен эмес мыяктан картаңдардан эле сынасаңар. Ой мен бала кезимде эле түшүм деп айтам. Жок, ошону эме кылса эмне болот мындай? Кайра эгерде дагы кимдир бирөөгө ушундай источник керек болсо, ошол жерден дагы казса чыкса керек. Бурт этсе болот да, бурт этсе чыгат. Мунун өзүнүн линиясы бар да. Мисалы ушул линия тетиги эмеге чейин барат. Байкасаңыз, Баетке чейин тетиги. Источниктер бар, Чолпонтада да бар. Жана Галбойский көлдө бар. Ушул мындай линия болуп кеткен да. Муну географиялык жанагы картасын карасаңар, жерде суу. Өзүнчө бир катмар бар экен. Өзүнчө катмар бар, ушул линия менен анан булар бурт этсе болот да. Мисалы ылдыйкылар бурт этип алган. Основной главный скважина могу да, негизи. Ушул жерде основной ушул жер. Бирок өтө деле көп суу жок экен. Бирок ушул суу кенен жеткидей өзүчү. Жок, бул мындай да. Күндүз түшөт, кечинде сливать этет суунун баарын. Кайра бесиле транзвой менен тазалашып, анан кайра сливать куят да кайрачы. Кайра эртең мененге чейин кайра толуп калат. Бир ысыгына, анан муздагына мындай болуп кетет, көрдүңүзбү мындай? Күндө тазалашат. Мисалы, ночевка менен деле келебиз. Мен 5 балам бар. Балдарды алып келем, кате снимать этем. Жүргөн жатып салабыз. Таза. Анан таза да, тиягы да таза. Күндө сливать этишет, күндө мен көрөм да, иште 1-2 күндө жатабыз кээде. Коноктор келип, казактар келет, орустар келет. Мисалы өзүм менен жеке ишке мындай кафе-сафе иштетем. Конокту көп тособуз биз.
Бияк мен биринчи местамды кырчынын алып барсам, экинчи бияк алып келем да. Азыр мен дагы бирдемени ойлоп атам. Эгерде чындап эле эл ойлосо, эмне ушунча жерден бир эле ушул үй бүлө пайдаланып ушул гана байый береби, биз кара озузду ачып отура беребиз дей турган болсо, анда мындай кылсын. Бул жерде бир дагы коттедж салынбасын. Жок, салынбасын. Бардыгы мындай тейлөө болсун. Мисалы, мына жерге бирөө жанагы ашкана курсун, башкалар дагы ашкана курсун, бирөө дүкөн ачсын. Азыр мисалы келдик, бирөөлөрдү карап отурсак, мисалы, плавки сатып алайын деди, плавки жок деди. Тамак аш жейли десек, тамак аш азыр даяр эмес дейт, даяр тамагы жок экен. Анан бирөө массажын кылсын, бирөө жанагы дагы бирдемелерин уюштурсун. Бирок жаткан жерлерин эл ушул жерге, мына жердегилер бардыгы ошол баягы үйлөрүн сдавать этип, коттедждерди салып, үйлөрүн ушундай бир гостиница кылып койсун. Ошондо мынау ушул көлдүн жана суунун эсебинен, баягы күрүчтүн суу менен күрүмөк суу ичет болуп, бардык ушул жерди бага турган болмокко дейм да. Баарына жетмек. Ооба, жетмек. Негизи эми бул дагы соответственно өзлөрүнүн хозяины менен да келишимге жараша да. Жок, ошондо эгерде биз эл сүйлөшөбүз дей турган болсо макул. Эл койсо. Эми ушул жер сага насип кылыптыр, сатып алган экенсиң, маселе жок. Эми сенден тартып ала албайбыз баары бир. Деп, ооба, ушунусун макул, сен иштет макул. А бирок баягы коттедж курба, андан башкасын кыла бер. Коттеджди биз куралы, биз өзүбүздүн үйлөрүбүздө эме кылалы, келген клиент биздикине дагы келсин. То есть акчанын 200 сом сага таштаса, 200 сом мага таштасын. Дегендей кылып, мунаса кылса болот да эми. Ошондой кылса, негизи мен деле оюм, жеке оюм ошондой да, эми общий баары эле бир туугандар да. Тууган арасында эми баягы ушундай нерселер бузат экен да. Баары бир келишимге түзүп алып. Талашып аткандар да туугандарбы? Анан биякта да ичара эле да, туугандар эле да баары эле биздин угушубуз боюнчачы. Бияктан да былтыр эмес, 2-3 жыл мурунда, 2-3 жыл мурунда бирөө өлүп кеткен. Ошоңар керек, бири-бирин атышып, таш менен эмечип. Ошого чейин 9 жылдай болду дейби ошо. Ошол история дагы эле уланып келет да. Эми жеке оюм эми ошо баарына тең эле бирдей эле жетсе, булар деле келип жакшы сунуштар менен жерин кичинекей бир бөлүгүн арендага алып, сиз айткандай эле плавки шортик сатса, бирөөсү пирожки-мирожкисин сатса, бирөөсү балыгын сатса дегенде баарына бирдей жетмек деген. Эми ошону соответственно буларды арендага берип, субаренда деген бар да. Мыйзамдуу эле ал делечи. Өзү менчик болсо, субарендага мага берип койсо болот. Мисалы, мен келип бирдеке жасап, арендамды төлөп, сиз айткандай эле баарына. Жок, мен бир эле муну эмес, бул территорияны эмес. Негизи эле бүтүндөй айылды айтып атам. Жок, бүтүндөй айылды болгондо деген айылды баккыдай го дейм. 2-3 эле жерде да ушул эле жерде. Жок, мен аны түшүнүп атам. Бул жерге келген адам ал жатыш керек да бир жерде. Ооба да. Мисалы, мен азыр ойлоп атам, апамдын буту ооруйт, апамды алып келсем деп атам. Анан алып келсем, ошону бир жерде жаткырышым керек. Коттедждер бар да. Ооба. Коттедждерди мисалы моолардын баарын эле инвесторлор салса керек мен оюмчачы. Инвесторлор, орустар, мыякта мисалы мен тааныган бир орус бар. Ошо менен узун болуп турбайбы, барашты. Ошолор салышканда. Бул жерден кичинекей тилкелерди сатып алышып, же арендага алышып, ушинтип салып атышат да. Ар кимдерчи, мисалы биз деле келип, сиз деле келип бияктан алсаңыз болот да, арендага алып кичинекей коттедж коюп койсоңуз. Жыл сайын жылына төлөп коюп. Биз негизи ошол каны эле көлдүктөр ушул Кыргызстан боюнча бардык облустан келгиле акчаңарды салгыла, мына жерден пайдалангыла, салыкты төлөгүлө. Биз дагы жыргайлы, силер дагы пайда көргүлө десеңер, каны эле элдин баарына келбейби? Келип эле атат. Ой, коркуп эле үркүп жүрөт о. Жок, мурунку заман артта калды. Эми анча-мынча кичинеси интрига болуп кетип атса керек. Азыр кичине иман келди, бир аз имандуу. Анча-мынча мына жаштардын баары тең эле ошо мечитке каттап намаз окуп, андай деле мурункудай беспредел болбой эле, мисалы. Өткөндө эле кичине анча-мынча болуп кетип атат эми. Мына, урматтуу ушу көлдүктөр, мен силерден бирдемени мындай түшүнбөйм, сурагым келет да, мисалы, мындай. Глобус бул орустардыкы. Глобус дүкөндөрү орустардыкы. Алар келип атат. Кимдир бирөөнүн имаратын ижарага алып атат. Анан ошол продуктта жанагы дүкөндө бир майда чүйдөсүн сатып атат. А биз кирип, себеби ал жерде тейлөө жакшы экен, кирип сатып алып кетип атабыз. Ар бир биздин киргенибизден аларга пайда түшүп атат. Ошол пайда жанагы орустарга карап кетип атат да, орустардын чөнтөгүнө кетип атат. Биз аларга кыңк этпей атабыз. Анткени алар биринчиден арендаторга жанагы имараттын ээсине ижара акы төлөп атат. Андан сырткары жергиликтүү кайсы жерде жайгашса, ошол жердин администрациясына жана салыгын төлөп атат. Андан сырткары бир нече адамды иш менен камсыз кылып атат. Анан жакшы, сапаттуу сапат менен товарлар менен бизди камсыздап атат. Анан өздөрү да пайда көрүп атат. Эми ошондой эле нерсе кылып, мисалы,
Оштон же Баткенден бир акчалуулар келип, бир жерде сатып алып, же болбосо арендага алып иштетсе, каршы чыкпай эле ошонун баарын пайдасын бирге көрөлү макул. Сен ушул жерге акчаңды сал, өзүңүн пайдаңды сен көр. А биз тейлеп берели, андан акча деп ушинтип бөлүшүп иштетсе болобу дейм да. Болот байке, конечно. Ушун качан түшүнөт эл? Эми акырындык менен түшүнүп келсе керек. Азыр деле мисалы сезонно иштейбиз да, по сезонно. Мисалы аркы Оштон, Таластан, Жалал Абадтан бүткүл Кыргызстандын болгон булуң бурчунан келип эле иштеп атышат. Көрдүчү. Эч кандай эмес тоскоол жок, эч кандай эмес жок. Наоборот, көнүп калышкан эми совмещать, орусча айтмакта мындай отдых заработка да. Походу эс алышат, походу иштеп кетишет дегендей да. Көп эле жерден келип атышат атайын иштегенчи. Эми сиз айткандай жанагындай чоң эмелер менен Инвестиция менен келип элек эми мындай майда чүйдө келип атышат көп элечи. Мындай чоңдор азыр эми башталды. Чоңдор жок, коркуп атышат го дейм. Алар эми мындай жерди ушул жерди сатып алып койсом макул, сатып алсам алып коеюн деп алып коюшуп, бирок ошол жерге бирдеме курбай, анан акчасын салбай, мындай коркуп турушат го дейм. Ошондой окшойт. Эми буйрганда көрөбүз да, эми азыр мурункуга караганда кичине азыр инвесторлор кичине көбөйдү да. Ачык айтканда бир аз көбөйдү. Коттедждер, жакшы пансионаттар салынып, эски жанагындай илгерки лагерлердин баары уже оңдолуп, жакшынакай болуп келип атат да. Мен бир эле сөздү айтат элем. Биз Турцияга көзүбүз күйбөш керек да. Биз Турция болушубуз керек да өзүбүз. Турцияда өтүшүбүз керек. Ооба, макул. Болуптур. Аты жөнүңүз кандай эле? Максат менен. Максат, макул. Рахмат. Канча адам бир убакта батат ушу бассейндерге? 50 тегерегинде киши батса керек. А ошону 200 кишилик кылып чоң бассейн кылса болбойбу? Чоң бассейн кылса мүмкүнчүлүгү суунуку жетишсиз да. Анткени дебит бир күндө 240 тонна чыгат да. Мындай жеткенде 200. Муну силерге жана диктовать этип атат, ушта күнүгө тазалап турушуңар керек. Ооба, муну обязательно сөзсүз түрдө күнүгө тазалап эметип турабыз да. Хлорлоп жууп турабыз. Эми түшүндүм. Жакшы эле болуп, эми жаңы технологиялар келип атпайбы? Жакшы чоң эле чыгаралы десек, диаметр Бирок не позволяет да, чоң насос кирбейт да тиги. Скважинанын эмеси 150 эле турба, дагы чоң насос кирбейт да. Эмечи, бир убакта 50 адам кирсе, бирок бир күндө, бир суткада дейли. Бир суткада канча адамды кабыл алсаңыздар болот? Жайкысын сезон болгондо бир 300-400 кишиге чейин чыгат. Кышында бир 50-60 бир ошондой болот да. Эми среднем бир 100 киши деп койсоң болот да, мына жалпылап айтканда. Күнүгө, Күнүгө. Круглый год. Круглый год. Азыр эми ошондо 100 киши дегенде, 100 киши 200дөн болгондо күнүгө канча болот? 20 000. 20 000 сом. Эми алар 200дөн баары түшө бербейт да, бул тегерек четтеги жакынкы айылдар 100 сомдон түшөт. Керемет сууга түшүп чыктым мен. Чындап эле керемет экен. Жакшы экен, мага жакты. Кожоюн сиз, Мен директормун да бул жерде. Кожоюн ким ошондо? Кожоюн 2 учредитель бар бул жерде. То есть алар кимдер? Бирөөсү иним, бирөөсү башка бирөө компаньон да. Ошондо бул жердин кожоюну ким? Бул жердин кожоюну ким? Бул жердин кожоюну иним, бул жердин кожоюну башка бирөө, бирок фирмага биз деген эмеге через госрегистр ижарага алганбыз да жердичи. 5 жылга. Өзүңөрдүн жериңерде иштете берсеңер? Өзүбүз жерибизге иштетчүбүз, анан ал ошол убактагы биздин райондук прокурор тил табыша албай калып, постановление о трансформацияны жокко чыгарып, түздөтүп, трактор менен түрттүрүп, буздуруп талкалатып салды. Бирок жер биздики эле бойдон да. Тек гана трансформацияны атмен кылып. То есть трансформация дегенде ал жердин багыты башка, бул жердин багыты башкабы? Бул жердин багыты деген эме болчу. Айыл чарба багытында жана профилакторий курууга. А бул жердин багыты трансформация кылганбыз, особо охраняемый природный территория, анан для строительства туристических объектов деген багытка өзгөрткөнбүз да. Аны деген жокко чыгарып, жашылдандыруу, көрктөндүрүү ойдон эле калтырып салган да. Эми бияктан баксактан башка эчтеке жок да азыр. Эми аны деле ачык айтканда көздү деле жумуп коюшмак, ошо биздин айылда жакшы жазуучуларыбыз бар. Мындай кыргызда болот го, ич тарлык, көрө албастык дегенчи. Бир эле киши элди козутуп, үгүттөп, ачык айтсам ушул Дыйканов
Самат деген жигитибиз бар, өзүбүздүн эле тууганыбыз болот, ушул эле айылдан болот. Ушул 10 жылдан бери эле көрө албай эле бизди арызданып, ар кайсыл мамлекеттик кызматтарга 10 жылдан бери, калп айтпайын, 10 жылдан бери арызданып келатат. 5-6 жыл соттоштук. Себеби мен ушуну салмакмын, мага жарымын бергиле деди, берген жокпуз. Ар жактан жер өзүнчө сатып алып, мен муну бизнести мен жасайм деп биздин лицензияны жокко чыгартып, өзүнүн лицензиясын мыйзамсыз түрдө геологиядан лицензия алып, анын баары тең териштирилип, сот аркылуу анын лицензиясын жокко чыгарганбыз. Биздин лицензиябызды кайра ордуна койгонбуз да, восстановление кылганбыз. Анан ошого таарыныппы, кандай дейбиз, кек сактаппы, ошондон бери эле бизге арызданып келүүдө. Өткөндө ошол укук коргоо органдарына дагы кайрылдык, ошол саботаж кылып, бизди шантаж кылып, ишибизге тоскоолдук кылып атат деп кайрылганбыз. Ал тууралуу териштирүүлөр жүрүп атат. Аудио запистерди бергенбиз. 1 миллион сом берсеңер, мен силерге эч кандай эч жакка арызданбайм, мен оюндан ыргыйм, экинчи арызданбайм деп ошондой дооматын келтирди да, биз сөзсүз түрдө эметтик, четке кактык, бере албайбыз дедик. Анда бере албасаңар, мен деген элди көтөрөм, элди бузам, эл менен силерге каршы чыгам деп. Ошондой аудио записи барбы? Бар, азыр тиги кылмыш иши да козголгон бул тууралуучу. Генеральный прокуратурадагы кайрылуу таштадык. Азыр териштирүүлөр жүрүп атат. Көрсөтмөлөрүбүздү берип келгенбиз. Болбосо ал жигитке деле Кудайга шүгүр, эми бирөөнүн акчасын санабай эле коелу, айылдын алды эле болушат. Айылдын деп совхоздун кырманын техникасы менен, гаражын техникасы менен, строительный цехын болгон оборудованиясы менен менчикке чыгарып алышкан. Строительный цехке үй салышты, кырманга үй салышты. Анан башкаларга ичтарлык кылып жатышат да. Элди бир эле киши бузуп атат, биздин айылдыктардычы. Ошонун негизинде азыр генпланды алдырбайбыз деп, элдерди, молодежьторду үгүттөп каршы иш жасап атат да бизге. Өзү негизи ушул жерден макул. Эми ушул 50 адамды бир убакта кабыл алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен. Бирок канча салык төлөп атасыздар? Биз бул айыл өкмөт боюнча чындап келгенде эң чоң налогду биз төлөйбүз. То есть силерден чоң өткөн пансионаттар жокпу? Жок, биякта эки эле бизде дельфин эс алуучу жай, анан биздики эле бар да. Биз жакшы налог төлөөчү ишкана болуп эсептелебиз да. Ошондо аз билесизби канча? Орточо эсеп менен 300 миңден жогору айлык жылына салык төлөйбүз биз. Жылына 300 миңби? Ооба. Жылына 300 миң көп эмес го дейм. Эми биздин айыл үчүн көп эле. Билбейм, биздики эми сезонный да көбүнчө жумушубуз. Мындайча айтканда 2 ай жакшы иш болот, а мындайда уже көбүнчө сезон бүткөндө жергиликтүү эл көбүнчө келип эс алышат да. Эми алардан жартылай акчасын эле алабыз да. Эмне үчүн сезонный болот бул? Эми Бул өзү ысык суу болсо. Ысык суу, көбүнчө туристтер, чет өлкөдөн келгендер жакшы акча менен келишет да. Тегерек четтен келгендерди биз. Алар жакшы акча менен келсе деле ошол эле 200 сомба менен киргизесиздер турабы, 250 сом. Ооба. Айылдыктарды 100 сомдон киргизебиз да. Элдин талабы эмне өзү? Элдин талабы эми жалпы эл деп айтпайын, эми азыр активисттер бар да, сиз мындайча айтканда зачинщиктер, ошолор эле элди башка нукка буруп эле тек гана жок бул иштебесин, бул жабылсын деген маанай кичине көбүрөөк болуп атат да. Очной жок деп эле ошого такап элечи. Бул биз очнойдо мынакей президентибиз жарлык чыгаргандан сразу эле мынакей колумда документ турат. Биз арыз өткөргөнбүз, проекти эметип колдоп бергиле депчи. Анан кийин ошол тилекке каршы шылтоо генеральный планыңар кабыл алынмайынча эч кандай проектини бере албайбыз, колдоп бере албайбыз деп атат да. Ошо менен биз бир четинен президентибиз очнойду салгыла деп атат, экинчи четинен жергиликтүү бийлик салбагыла, генеральный план алынмайынча деп атат. Эми бирок генеральный план биздин колубуздан келсе жактап коет элек, тилекке каршы кеңеш кабыл алат экен. Бирок бул жерде таза суу чыгат экен. Жана дары ысык суу деп атасыңар, ал түшүп атат. Бассейнде анан кийин силер эме кылып атасыңар, жанагы адамдар келип түшүп атышат.
Бирок анда самынданып башка болуп жуунбайт атат. Анан түшүп, анан кайра эле алып кетип атат. Илгертен бери эле ошол экология самын мыла моющий колдонбогула. Анткени силер ысык көлгө жакынсыңар деп тыюу салган. Ошондон бери биз деген эч кандай самын сумун колдонбойбуз. Анан кийин ошонун негизинде ар дайым бир жылда 2 жолу анализ алып кетчи, суу таптаза. Чыккан суу таза болуп, ошон үчүн сброско уруксат берилген да. Ошонун сбросун өзүнүн тарифи болот экен, ошону төлөп келгенбиз. Туалет кухняныкы болсо кадимкидей эле местный септикке кетет, ал жерден болсо жанагы ас машиналар сордуруп кетет да, өзүнүн акчасына элечи. Бул эч кандай биякта жаратылышка зыян келе турчу көрүнүшү болбойт да. Бирок ошо силер деген очистноюңар жок деп эле ошондон пайдаланып эле айрым адамдар арызданып эле анан ага жооп кылып госоргандар келип эле бизди баса калып эле штраф салып предписанияларын жазып эле ошол бизди аябай кыйналып аткан учурубузда. Очистной салып коюңуздар да анда? Эми салат элек, мынакей турат өзүңүздөр көргөндөй. Муну барбы? 16 000 долларга былтыр алып келгенбиз фирмага. Уже проектилери даяр, акчасы төлөнгөн, квитанциялары бар. Уже фирма бизди суранып атат да, эми биз деген ишибиз көп. Эртерээк силердикин салып кутулуп кетели депчи. Бирок тилекке каршы мынакей күнгө кагырап иштебей турат. 16 000 алынган 16 000 доллар АКШ долларына алынган да. Муну азыр бийлик эмне дейт эми? Бийлик ошол бир гана себеп айтып атат, генеральный план жок, биз эч кандай проект бере албайбыз деп. Генеральный план кимде болуш керек экен ал? Генеральный план КНИИП деп коет экен, ошондой бир институт бар экен, градостроительство дейби. Алар даярдаптыр генеральный планды, бирок биздин жергиликтүү кеңеш өткөрбөй жатат да. То есть ал айыл өкмөттүкү? Айыл өкмөт жакташы керек экен. То есть генплан менин генплан экен ал? Биз ушул аймактын генпланы экен. Айыл өкмөттүн. Айыл өкмөттүн. Анан аны жасашыптыр. Жасашып, заказ берип, акчасын кумтөр төлөптүр 3 миллион сом. Ооба. Анан аны айылдык кеңешке алып келип аны жасалыптыр КНИИП. Анан кийин айыл өкмөткө келип сунуштаганда айылдын кеңеши өткөрбөй жатат да. Айыл өкмөт аны бекитип бериш керек. Айыл өкмөт бекитип бериш керек. Тилекке каршы айыл өкмөт бекитпей жатат да. Айыл өкмөт эмес, айылдык кеңеш бекитсе керек. Айылдык кеңеш, туура айтасыз. Айыл өкмөт айылдык кеңешке сунуштайт, айылдык кеңеш анан аны бекитет. Бекитип бериш керек. Бирок айылдык кеңештин ошол генпланына мына жердеги ушул очистной канчалык маанилүү экен ошол? Өтө чечүүчү ролду ойнойт экен. Бул жерден эмне эртең бир бул жерге аэропорт курулат экен, же бир трасса өтөт экен, же бир газ калат экен. Эми ар бир эс алуучу жайда экологический паспорт болуш керек деп бир жаңы жоболорду чыгарып атышпайбы? Ошого жараша ошо экологический паспортко обязательно сөзсүз түрдө ар бир эс алуучу жайдын өзүнүн локальный очистной сооружениясы болуш керек экен да. Ошол себептен алып келип коелу десек, ошону кое албай жатабыз да. Бирок мунун канчалык зарылчылыгы бар экен, мен ошону түшүнбөй атам. Макул эми эс алуучу жайга деп курса макул, бирок тегердеги бассейнден чыккан сууга деп коюштун канчалык зарылчылыгы бар дейм да. Мисалы мен азыр бассейниңерге түштүм, азыр керемет сууга түштүм. Мен баштап душка түштүм. Бирок ал самыны жок, мен чайкандым. Анан бассейнге барып ага түштүм. Андан наркысына беркисине чыгып түшүп отуруп кайра чыктым да, кайра эле ошол ачуу сууга, баягы дамдасаң ачуу, бирок ысык сууга дагы чайкандым. Бирок самын колдонбодум. Мен чыгып кеттим. Мен эч жерде самын колдонбодум. Бул жерде эч ким самын колдонуп, чайканып жуунуп аткан эч ким көрбөдүм. Демек ал жөн эле агып көлгө түшө бериш керек да, эмне болот? Көлгө барып көл ошол эле болот. Менен азыр сиздин бассейниңизге түшкөндүн эмне айырмасы бар азыр? Эч айырмасы жок. Бул деген мындай адамдын ден соолугуна же бир табиятка, бир жаратылышка зыян келтире турган эч жагдай деле жок да. Тек гана очистной деп эметип аткандыр талабы. Туалет, самын колдонуучу жайларга, кухняга, же болбосо чоң гостиницалар сала турган болсо, ушулар сөзсүз түрдө керек да. Бирок аны дагы уруксат бербей жатпайбы? Азыр балким эл менен сүйлөшө албай аткан болсоңор, анда кандай элдин эгерде чындап эле элдин интереси боло турган болсо, ошол жерде бир элдин кызыкчылыгы боло турган болсо, элди мындай кылса кандай болот? Биз ушул бассейнди гана курабыз, бассейнди гана иштетебиз. Андан сырткары мына жерде жанагы силер бассейн иштеткиле, мисалы жердин ээси катары.
Анан ушул жерге дүкөн ачкыла, жанагы не деп коет жанагындай кийимдерди, плавки, ошогон сата турган. Анан жанагындай сувенир бирдемелер сата турган. Андан сырткары массаж кабинет ачкыла, жанагы балык массаж дейт экен, аны ачкыла. А бирок анан ашкана ачкыла. Болду. Силер коттедж курбагыла, эч кандай. Коттеджди эл курсун. Ушул жерге келген адамдар ушул көлгө түшкөнгө, анан силердин бассейниңерге түшкөнгө келип, бирок жашаш керек да бир жерде, жатыш керек. Ошо жатканга эл коттеджди эл ачсын. Ошентип келсе болобу? Макул, биз эч кандай коттедж ачпайбыз. Жата турганды силер кургула гостиницаны. Андай кылып деле сүйлөшсө болсо керек, бирок ансыз деле ошондой да. Анткени көбү мынакей кааласа азыр деле сатыла турчу жерлер көп. Азыр деле сатылып атат негизичи. Бирок эми ал тилекке каршы элдер кээ бирөөсүнүн чамасы келет, кээ бирөөсүнүн алы жетпейт. Мисалы, кечээ бирөө мен бир жака бардым мен. Мына Кызарт жака бардым Жумгалга. Нарынга бардым. Анан ошол жерде эки мейманкананы көрдүм. Ал жерде мындай экен. Мейманкананы бирөө ачыптыр. Бирок ал мейманкана менен эле иш бүтпөйт экен. Анан бирөө шырдак жасайт экен. Барып туристтер эшитип барат экен дагы, мына шырдак шоу көрсөтөбүз деп, шырдак шоуну көргөзүшөт экен. Аны мисалы сиз мейманкана ачсаңыз, шырдак шоуну мен ачыптым. Анан ошо жерге келет экен дагы адамдар ошо шырдак шоуну көрүп, анан ага бир акысын төлөп кетишет экен. Анан кээде ошо шырдагынан сатып алып кетет экен. Кийинки үйдө боорсок шоу көрсөтүшөт экен. Аны бирөө боорсок кылат экен. Ошо боорсок кылып, боорсок кылганды көрсөткөнү үчүн ага акча төлөйт экен. Андан кийин дагы бирөө баягы бүркүт шоу көрсөтөт экен. Аны бирөөнү чакырып келишет экен, ал бүркүт багат экен, ал бүркүтүнү кантип бакканын көрсөтөт экен. Ошого акча төлөйт экен. То есть ал болгону мен тамак жасап бергениме дейт. Анан мына жерде жаткырганыма гана акча алып атам деп атат. Бирок эл ал жерден элдин жумурткасын сатып алып атам. Андан башка пирожныйын сатып алып атам. Элдин жанагы кийизден жасалган же башкадан жасалган кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып жардам берип атам дейт. Андан сырткары эл өзү дагы ошолорду бирөөсү атын ижарага берет экен. Ошодон акча табат экен. Бирөөсү ошол баягы шырдагын көрсөтүп, андан акча табат экен. Бирөөсү жанагы бүркүтүн көрсөтүп, андан акча табат экен. Ошого окшогон нерселер экен да. То есть ал жерде акча бир туристтин акчасы бир нече адамга бөлүнүп атат. Азыр дагы силерге мисалы бирөө келсин. Мисалы мен келдим. Мен 200 сомду силерге берейин дагы, мынау эмеңерге бассейниңерге түшөйүн. Болду, мен башка силерге акча бербейм. А эгерде тамакка дагы 200 сом берейин, 300 сом берейин. Мына 500 сом силерде калды. Бирок мен жатышым керек да бир жерге барып. Бирок силер гостиница ачпагыла, жатууну дагы бир 500 сомду мен дагы бир кошунаңызга берейин. Ал мейманкана ачсын. То есть ал эми сөзсүз баягы эки адам бир сууну талашкандан көрө сен сууну сат. Сууга келген адамдын мейманканасын мен сатайын дегендей маселе кылса болбойбу дейм. Болот, эмнеге, бул эң жакшы маселе да. Аны чындап келгенде бул жакка келгендин 90% чындап келгенде боз териден келет да, бир 2 саат келет. Ой жок, силерде азыр мындай болуп атат. Силер азыр мына жерде гана элестетип атасыңар. Мисалы азыр мынау окшогон телеканалдарды көрсүн, мынау элдин келгенин көрсүн, элдин мынау рахат алып атканын көрсүн, элдин отзывдарын уксун, берки Баткен уксун, Лейлек уксун, мынау Ош уксун, Жалал-Абад уксун. Бул жерди басып калат адам. Өзбекстан уксун мисалы, Россия уксун, Казакстан уксун. Бул жерде адамды кабыл ала албай каласыңар. 2 саат 200 сомго бир эле саат түшөсүңөр, 1 сааттан кийин чыгасыңар деп каласыңар эртең. Ошондой болсо жакшы эле болмок, эми ошого аракет кылышыбыз керек да, ошол деңгээлге жеткенгечи. Бизде тилекке каршы азыр кызматтан азыр бассейнге эле түшүп кетмей эле кичине көзгө басар ошол эле болуп атпайбы? Азыр жата турган деле киши деле жок биздечи, чындап айтканда. Мисалы, мындай кылгыла макул. Биз мына журналисттер, блогерлер силердин реклама жагыңарды колго алып берели. Биз силерди рекламалап берели. Ой жакшы экен, мына ушунча адам келип атат деп ошону көргөзөлү. Мына суунун ысыктыгын көргөзөлү, дарлык касиеттери жөнүндө мына эл айткан сөздү айтып берели. Элдин оозу менен айтып берели. Бүтүндө жок эле дегенде Кыргызстан боюнча кетсин, бул жерге реклама болот. Ошондо азыр сиз айткандай сезон деген нерсе жоголот. Башка жерден Ысык көлдүн эң чоң кемчилиги бул сезондуулугу болуп атпайбы? Силердин эң чоң артыкчылыгыңар сезон жок силерде. Силерде дайыма сезон. Мисалы, жайда келсең дагы сезон, кар жаап атса дагы бул ошо суунун ичинде отура берсең болот экен да, туурабы? Ооба, анысы бар, ооба. Демек бул жерде мындай
бүт жыл бою сезон экен да. А жыл бою мына жерде коттедж бошобой иштеп турган болсо, мына жерлериңер миллионер болуп кетпейби? А ошону мындай түшүндүрүшүп, эл менен бөлүшпөйсүңөрбү? Мына мен мына сууну эми пешен экен, эми менин бактым экен, ушул жерде баягы суу чыккан жерге мен ээ болуп калыпмын. Сууга лицензияны мен алдым. Мен ушуну ачайын, мен иштетейин. Эми силер мага жолтоо болбогула. Бирок мен мейманкана салбайм. Мейманкананы мына силер салгыла десеңиздер эмне болот ошону? Болуш керек. Ошо сизге талашып аткан киши мейманкана салсын, а сиз менен келишсин. Мага келген адамдарды, сага келген адамдарды мага жөнөт. Мен арзан кылып ошо 500 сомдон тейлеп берем десем эмне болот? Болот. Эмнеге болбойт? Ошол талашып аткан кишинин чоң илгерки союз учурунда салынган имараты бар, ошол жерге салып алса болот, мисалычы. А ошо кишинин телефонун чалбайсызбы? Ошо телефону жок да менде. Бир жолу эле сүйлөшпөй коесуңарбы, ал бир жерде турсаңар эми? Сүйлөшөбүз, мындай учурашып, мындай айылдаш катары жакшы элебиз, анан иш катары эле карама каршылыкта. Табанганда, ошо кишиге да айтайынчы, мен бүгүн экөөңөрдү элдештирип келип окшоймуш. Ой, элдешет элек, анан кийин 1 миллион сом болсо элдешет элем деп атпайбы? Миллиону жок эле. Сиз ага миллиондон көп акчаны берип атпайсызбы? Жакшы эле болмок, ал ишке ашыштагы убакыт керек го дейм. Аң сезимибизди, деңгээлибизди өстүрүшүбүз керек го дейм ан үчүн. Ан үчүн аң сезимди өстүрүш үчүн эми аң сезимди өзү аң сезим жөндөн-жөн өспөйт да. Токмок жейсиңер, анан нары бери болосуңар, ар кимге жем болосуңар чоңдорго. Азыр экөөң бири-бириңди арызданып отуруп чоңдорго жем болуп атасыңар. Сотко акча таштайсыңар, туурабы? Экологияга акча таштайсыңар, архитектурага акча таштайсыңар, прокуратурага акча таштайсыңар. Же жалган айтып атамбы? Эми ар кандай болушу мүмкүн дейм азыркы жашоодо. Жок, мен акча, эч кимге акча бербедим. Мен ушу мыйзамды гана карманып отурам, мыйзамдуу күрөш жүргүзүп атам деп айтканга болбосо керек азыр, же барабы? Азыр антип эч ким айта албайт го дейм. Вот ошол. Анан экөөң бири-бириңди жазып, анан ушу бүт Кыргызстанга атыңар чыгып, андан эч кандай пайда жок жүргөндөн көрө жанагы экөөң мунасалашып бул жердин сапатыны силер эме кылып оңдоп. Биз рекламасын кылып берип, анан аркы келген конокторду ошол жатаканасы менен тейлеп берип койсо, акча экөөңө бөлүнсө, ага эмне акчанын айырмасы эмне ага? Аныкы 90% даяр го дейм, аныкы уже бүтүп калганда ошол калып калганда ошол барып көрсөңүздөр да болот ошол имаратын. Анда жүрүң көрсөтүң, үйүнө барсак үйүндө чыгар, жок дегенде үйүндө болсо керек. Билбейт, айта албайм анын каякта экенин. Азыр эми бул мен билгенде мынау баягы эски тополоң болгон интернетке чыккан жер ушул жерде, а? Ушул жерде трактор менен түрттүрүп, жана трансформация атмен болбоду эле. Азыр ушинтип мүрзөдөй болуп жатпайбы азыр? Трактор менен кайрын түрттүргөнмүн? Трактор менен тетиги бассейндерди түрттүрөбүз деп, топурак ичине салып, көмүп, в общем эле жок кылабыз деген да. Анан эмне болгон? Анан кийин трактор бузулбай калды, биз иштейли десек бизге мүмкүнчүлүк берген жок бул жериңер деген. Көрктөндүрүү, жашылдандыруу бул жерге эч кандай бассейн болушу мүмкүн эмес деп. Анан кийин трансформациясы бар жерге көчкөнүбүз ошол да. Гостиницабыз бар болчу, аны буздурду. Бул жерди жайыт дептир. Эми бул эмне жайыт болуп атабы азыр эми? Бул өзүбүздүн жайытыбыз. Жеке. Сиздин ошол жерде канча канаа мал деле көрүнбөйт? Эми аз күздүн күнү да сыртта жүрөт, талаада жүрөт. Бул жерде канча мал бакмаксыз эми? Бир 4-5 уй, бир 3-4 жылкы бакмакмын. Ушул эми өкмөт үчүн бул жердин ошол мынау бассейн болсо өкмөткө, элге көбүрөөк пайдасы тиеби же сиздин ошол 4-5 жылкыңыз менен 4-5 уюңузду ушул жерден чөбүн жесе ошол көбүрөөк пайда берет? Биз деген 2012-жылды ушул жерде трансформациядан өткөрдүк. 2012-жылдан 2018-жылга чейин иштетип келдик. Ошондо жер салыгы 1,5 гектар жерге биз 44 000 сом төлөчүбүз да. Бир жылына строительство багытында. Андан кийин атмен болуп калды. Азыр деген айыл чарба багытындагы налогу 250 сом азыркы учурда. Бир жылда. 3 жылдан бери 250 сомдон төлөп келатабыз да. Азыр, то есть эме каякта бай? Насос өзү каякта? Скважина чыга турган жерин көргөзөйүн. Ысык суунун скважинасы. Баягында тереңдиги үчүнчү алгы эле же наркы жакта? Ооба, 1 метрдин тегерек эле. Бул убагында жаңы чыкканда бул жерден суткасына 500 тонна, 500 куб суу чыкчы. Азыр 200 куб суу чыгып атат да.
А бул насостонбу же? Самочок бар эми бул деген дополнительно вспомогательный бир аз кошуп берет да. Ошондо азыр наркы дельфин менен силер ушул жерден бөлүшөсүңөрбү? Ооба, ушул эле, өтө эле. То есть бул сизге кетет. Ооба, бул дельфинге кетет. Ооба. А бул дары шору. Туз. Туз. Жана суунун өзүнөн чыгат. Ооба, минерал. Бул таза эле да. Таза эле болуш керек, туз да, ачуу, аябай ачуу туз экен да. А муналар эмне муналар? Мурун суу чыкты бул жерден, азыр суу жетишпейт да, суу жок. Кантип жаккан сыңар дейм да? Кагып салган сыңар. Кагып туруп эле байлап салганбыз да. А эгерде берки киши алса, ага дагы бирөөсү кетмекпи? Бирөөсү кетмек, ооба. Бирок ага суу жок да. 200 эле чыгып атпайбы? Ага канча кетмек? Ал 200'dü алып алыптыр. 200 өзүн эле алып алыптыр да. В общем элечи, баарын эле. Аныкында 500 ГКЗ боюнча 500 деп, ошого таянып эле 500 кубтун запасын алып алыптыр да. Фактически биякта 200 эле чыгып атат да. Ал канча? Ал Секундасына bir 3 литрдей чыгат да, bir суткасында 200 куб чыгат, 200 тоннадан. Эсиңерде болсо, мындан бир нече жыл мурун бүтүндөй интернетке, телевизорго ошо маалда эмне маалымат каражаты болсо, ошонун баарына чыккан. Мына жерде ошо адамдар эс алып аткан, ошол учурда ошол жерден жаңжал чыккан, ызы чуу болгон. Анан азыр эстеп атам, ошондо бир адам кан төгүлгөн дешип атат, бирок билбейм. Анан бирок ошодон кийин бул жер иштебей калган. Иштебей, бул жер токтогон, анан мына жака азыр көчүптүр. А көчкөнүн себебин ушул жердин кожоюну айтып берип атат. Бул жердин лицензиясын, баягы жеринин багытын бул айыл чарба дептир дагы баягы эме деген мындай. Эс алуучу жай деген лицензиясын, анын багытын кайра жокко чыгарып койгон. Анан азыр эми бул жер ушу жайыт болуп турат экен. Бул өзүнүн ушу жылкыларын, уйларын ушу жерде багат экен. То есть айтайын дегеним, мына жерде мунун менчигин эч ким тартып алып кое алган эмес. Менчиги ушул бойдон калган. Ушул территориядан суу чыгып атат. Бул сууну экиге бөлүп эки ишкер иштетип атат. Болгону булар анан сенин лицензияң бар экен, эми сеникин эс алуучу жай кылса болот да деп, анан дагы бир башка ишкерге барышып, ону менен контракт түзүп, ошону менен анан бассейнди ошо жака көчүрүшүп, ачып алышып, азыр иштетип атышат. Эми ушул нерсенин баардыгын элди мындай уруштурбай, талаштырбай, сеники мындай, а сен мына жерге муну сал, а сен мына жерге муну сал. Экөөң урушпагыла, талашпагыла, муну мындай кылалы дагы ушинтип иштетели деп, мындай бир калыс болуп, жол көрсөтүп, эки тентек урушуп аткан болсо, ошону мындай бир кепке келтирип, бир мунасага чакыра турган бийлик болуш керек эле да. А жергиликтүү бийлик ошону кылыш керек эле. А жергиликтүү ал функцияны кыла алган жок. Ошонун айынан анан эки ишкер талашып, ит-мышык болуп, бул жагы жогорку сотко чейин барып, алды ушул мен билгенден 2017 ошол канча бир 10 жылдай болду окшойт да соттошуп жүргөнүнө. 10 жылдан бери ушу соттошуп жүрөт. Андан эч ким уткан жок. Булар өнүгүп кеткен жок, наркысы жыргап кеткен жок. Айыл өкмөт салыктан кур калды. Бул жерге баягы ушул жерде ысык суу бар экен деп келген адам бул жерден бир жакшы тейлөөнү көргөн жок. Кыскасы эч ким утпайт.